Туркияда иштеп жаткан куткаруучулар тобунун миссиясы аяктап, бүгүн алар өз өлкөсүнө кайтып келүүдө. Учурда Манас эки эл аралык аэропортунда куткаруучуларды салтанаттуу тосуп алуу аземине даярдыктар көрүлүүдө. Yoldaş Minister, Özgöçe Kırkdağlar Ministerliğinin ilgeleştirilgen otrядının özlük kuramı Türkiye Respublikası'nda жети olgan aymakta yüzde kutların işlerini жүргүзүп, Atıca'da 8 tiri adamdı taap, 198 cansız adamların denesini taap, өлкөбүзгө ters okuyas kaytıp geldik. Bilgeleştirilgen otrядının komandiri полковник Асам. Sizlerin жасаган жумушуңузда чын жүрөктөн өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөрдү аябай, коркунучка карабай, сынган бетондордун арасында, сынган дубалдардын арасына кирип, 8 тирүү жарды, 198 сөөктү алып чыгыңыздар. Бул аябай чоң көргөзгүч. Будан ары дагы келишинен силердин кызматыңар жогору сапатта болуп, жана биздин мамлекетибизге өзгөртүү кызматтарды көргөзөсүңөр. Kuvvetlenmesi, daha da güçlenmesi için Türkiye'de Türk kardeşlerinizin yanında oldunuz. Бир эле инсандык вазифасы эмес, ошол эле учурда бир туугандык боордоштук кызматын дагы аткарып, бир тууган Türkiýanyň жанында өзүңөрдүн боордоштугуңуздарды көрсөттүңүздөр. Türkiye'den de en son ayrılan arama kurtarma ekiplerinden biri oldunuz. Türkiýада өз кызматын баяктап, эң акыркылардан болуп, Türkiýaдан кеткен куткаруучу тобу болдуңуздар. Bunu hiçbir zaman unutmayacağız. Bunu эч качан унутпайбыз. Hepinize Türkiye Cumhuriyeti adına ve Türk halkı adına şükranlarımızı bildiriyoruz. Türkiye menен Kırgızistan'ın bordoşluğu daim olsun. Он экисинде барганбыз, экинчи топ болуп. Баргандан баштап Кахрамараш шаарынан куткаруу иштерин, ошо мурунку барган биздин куткаруучулар менен биргеликте куткаруу иштерин жүргүзө баштадык. Ошол күндөн тартып тынымсыз куткаруу иштерин жүргүздүк. Жансыз сөөктү алып чыкканда өкүнүчтүү, абдан жандууларды, тирүүлөрдү алып чыкканда биринчиден кубанабыз, экинчиден өкүнүчтүү, абалдар өтө оор. Ошол эми биз Түркия мамлекетине барып кылган кызматыбыз, көргөн, ошол жакта көргөн нерселерибиз ошол жакта эле калды, көргөн мынча эле. Ошол эң жүрөгү өйкө болгон өкүнүчтүү нерселер булар эми. Ошол жаш жетелек, жаш балдар, ошолор жалко, обидно. Биз Кахрамараш шаарында жайгашканбыз, биздин мобильный госпиталь. В основном ошо местный населенияга жардам бердик. Основной жалобасы келгендери это стрессовое состояние. И все заболевания связаны со стрессовым состоянием. То есть это гипертонический криз, күн суукка караштуу, в основном простудный заболевания менен. Да өтө деле оорлук болгон жок жумушубузда. Негизи бул мен ит жөнүндө айтсам, мунун аты Чипа. Муну көптөн бери билемин мен.
бул буга чейин дагы бир кыйла кар көчкүлөрдө, жер титирөөлөрдө издөө иштерин жүргүзүп, жакшы жыйынтыктарын берип келген. Турцияда бул эми баргандан бери бул иштелип атты. Бул ит өзүнүн кызматын аткарып атты. Баягы сезүү жактары менен бизге көп эле жардамын тийгизип келди. Булардын баягы жит сөзүү органы жакшы иштеп иштегендиги үчүн бул эртерээк баягы жандуу, жансыз денеби бар жерге барып кетпей айланчыктап туруп алып атты. Ошонун негизинде баягы табууга куткаруучуларга дагы жакшы жардам көргөзүп келди да. Биздин эсибизде калган окуя буга чейин мындай жаратылыш кырсыгын көрө элек болчубуз. Буга чейин мындай жаратылыш кырсыгын дагы душманыңа да каалабайбыз. Эң таасирдүү эсте калганыбыз жакын 2-3 күн аралыгында ошо 12-13 күндүн аралыгында жанагы 9 этаж имараттын алдынан 3 тирүү жаранды куткарып чыкканда ошол убакыт эсибизде калды дейм да. Анткени буга чейинкилери 5 күн, 6 күн убакытта чыгып атса, бул жолкусунда 13 күн аралыгында ошо 3 жаран тирүү табылды да. Биз баргандан баштап эле ошо куткаруу кызматында эле болуп атат. Тирүү адамдар да чыккан, малдарга көрүү болуп атат. Тирүү адамдарды алып чыккан малда кандай десең эми ошонун жашап кетишине да бир себепкер болуп калдыкпы деген сезимдер болот экен. Жана жансыз денелерди алып чыкканда дагы көбүнесе ошо жаш кичинекей балдарды алып чыкканда аябай жүрөгүм ооруйт экен. Менин эң негизги бир ушул жакка барып бир сабак алып келдим. Баарыбыз эле баягы дүйнө дей берет экенбиз, ошо бир күндүк экен да дүйнөнү ошону билип келдим мен өзүм барып лично.